Менин атым Альвира, фамилиям Алибаева. Учурда Ош областтык төрөт үйүнүн башкы акушеркалык кызматта иштеп келемин. Бул акушерди кесипти аркалап келип атканыма быйыл 33 жыл болду. Ушул 33 жылдын аралыгында көптөгөн акушердик ишке байланыштуу көңүлүмдү чөгөргөн, көңүлүмдү көтөргөн, сүйүнүчтүү, кубанычтуу, капалуу, өмүр бою эсимден кетпей турган окуялар болуп өттү да. Окууну 1988 жылы Жалал Абад медициналык окуу жайын бүткөнмүн, акушердик кесипти. Андан кийин дароо эле 88 жылы Чоң Алай районунун Кызыл Суу айылындагы Ачы суу участкалык ооруканасында баштадым. Ошол жерде да бир эсимден кетпей турган бир окуя болгон, ошол төрөткө байланыштуу. Анда дагы түнкү күзөттө турган мезгилим эле аял төрөп калды. Аял төрөп калгандан кийин аябай ушундай кан кетти да. Эч бир токтото албадык аялдан кеткен кандычы. Анан кийин дарыгерди чакырдык. Ал убакта ошо участкалык оорукананын башкы дарыгери болуп Барбышев Урбай ака деген уролог врач болчу. Ошо кишини үйдөн чакырып келип, анан скорый менен, тез жардам менен анан райондун борборуна 40 чакырым алыстыктагы Дарыут Коргонго алып жөнөдүк. Дарыут Коргонго алып жөнөгөндө да жол катары ушул койгон эмелерибиздин бардыгы түгөп кетти да. Баягы тампондорубуздунчу аялдан тынбай кан кетип эле анан кийин ошол Барбышев Урбайга айтты, давай неме тампонады жаса колуң менен деди. Анан кийин жанагындай ал убакта азыркыдай бир жолу колдонуучу стерилдүү колкап дегендер жок. Баягы резиновый колкаптарды сууга кайнатып алчубуз кастрюльдүн ичиндечи. Ошол кастрюлябызды колкабы менен алып алганбыз да, бир колкапты кийдим дагы. Анан кийин ошо колумду туура эле баягы төрөт жолдоруна салып, анан кийин мен ошол колум менен тампонада жасадым да, жартымдан оозун бекиттим. Баягы колум мененчи. Анан ошол жерге баягы кандар уюп, анан кийин кандар өзүнөн өзү мындай токтоп калды. Биз Дарыут Коргонго жеткенче ошо кан токтоп калды. Бул дагы азыркы учурга салыштырмалуу, ушул мына жаңы келип келген методдорду дагы ошо илгери эле колдонуп жүрчү экенбиз да. Кечиресиз, аяка келгенде врачтар көрүп не деди? Кан токтогонун көрүп. Кан токтогонун көрүп, Мурат деген татар гинеколог бар эле, Рахмат деген ушундай чараларды колдонуп канды токтотуп алып келипсиңер, аялдын өмүрүн сактап калыптырсыңар, чоң рахмат деп рахматын эле айткан. Бул кол менен ошол тампон жасоо буга чейин билчү элеңиз? Кол менен жок, ошо агай ушундай кыл деп эле айтып. Жок, ага чейин билчү эмесмин. Тампонада баягы марлеге ватаны салып тампонада жасаганды билчүмүн. Үйрөтчү, аны көргөнбүз. Эфир менен тампон койгон деген болчу эле, ал жолу эфирибизди эле түгөнгөн болчу. Анан кийин колум менен жасап, ошол эмени бекит дегенди ошол Урбай агайым үйрөткөн. Биринчи жолу ошол колум менен ошентип жасап алып келгем. Кийин аялдын ден соолугу кандай болду? Көп кан кетип калып, аялдын ден соолугу албетте көп кан кетти. Каны аз болду, аз кандуулук менен жабыркады. Кийин ооруканада да көп убакытка дарыланды, терапевттерден лечениясын алып, жакшы, саламаттыгы чың, азыркы учурда бар. Мүмкүн мени угаттыр, эстетир ошол окуяны. Рахмат сизге.